Катардагы Жокер Базарбай Таалайбек уулу аскерде кызмат өтөгөнүнө 10 айдын жүзү болду. Жокер армияга келип атамекендин ар бир карыш жери ыйык экенин, аны көздүн карегиндей коргоо милдети ага жүктөлгөнүн жоопкерчилик менен сезип турам дейт. Бул жерде кызмат кылганы 10 ай болуп калды. Бул жерде шарттары жакшы, бардык шарттарына көнтүк. Башында бардык жерде эле кыйынчылык болот. Бирок азыр көнүмүш адаска айланып калды. Милдетибизди аткарышыбыз керек биринчиден. Мекенге кызмат кылышыбыз керек. Мекен бардыгыбызга керек. Биз коргосок мекенди ким коргомок? Рота төстөр, рота анчадан жиберчи. Учурда кыргыз армиясында жоокерлерге түзүлгөн шарттар жакшырып, мурдагы абал менен такыр салыштырууга мүмкүн эмес дешет ардагерлер. Бир учурда кийимге жетпеген жоокерлер тамак аштан кыйналып армиядан качууга аргасыз болушкан. Азыр кыргыз армиясында шарттар таптакыр өзгөргөнүн айткан ардагерлер ар бир кыргызстандык мекен алдындагы милдетин татыктуу аткарышы керек дешет. Шарт бар жок бар. Бала өзү кызыкса кызмат кылыш керек. Анын үстүнөн азыр биздин жогорку үстүдөн чыккан мыйзамыбыз да жакшы болуп калды. Эгер бала армияда кызмат өтпөсө, ал ишке кире албайт деген. Ал эң туура нерсе да. Ошон үчүн азыркы убакта мен бир кезде көп эле ушу аскер кызматына кызып армиядан солдаттар военкоматтан солдаттарды алып келген көп барчу эле. Ал убактарда барбайбыз деп каччу эле. Азыркы убакта Кудайга шүгүр мен барамын деп калды. Биздин кыргыз армиясы болуп көргөндөй жакшы жака оңолуп атат. Бардык жактан жалпы эле аскерлер кызматын айтканда бизге эч бир ойлонбой кызмат гана кылышыбыз керек. Бардык жактан, курал жарак жактан, кийим жактан, азык-түлүк жактан шарттар түзүлдү, маянабыз көбөйдү. Бүгүн 23 февраль мекенди коргоочулар күнү. Бул күнү мекен үчүн кан жанын аябаган куралчан жоокерлердин согуш таласында жүргөнү көз алдыбызга тартылат. ИИМдин ички аскерлеринин 7704 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы, Баткен согушунун ардагерлери биргеликте Улуу Атамекендик согуштун ардагери Сафин Гафанды бүгүнкү майрам менен куттуктоо үчүн үйүнө барышты. Военный оркестр иштесинби? Населениесин көтөрөлү деген максатта. Азыр бизде Жалал Абад шаарында Улуу Атамекен согушунун ардагери Сафин Гафан абаз жүзгө чыкты. Бир эле ушу киши калган. Концлагерден бир эже бар, Симоненко Валентина Петровна деген. Ушуларды кичине болсо да батасын абалайлы деген максатта. Себеби буларды көр, булардан көп нерсе үлгү батасын алган бул биз алып калышыбыз керек да. Баткен согушунун катышуучусу Рустам Амиракулов өлкөдө дайым тынчтык өкүм сүрсүн дейт. Бир учурда Баткенге кирип келген террористтерге каршы туруп, мамлекетти баскынчылардан тазалашканын айткан ардагер согуш учурундагы окуяларды мындайча эскерет. Тажикстан границасына ошол жерде таштаган бизди. Ача калып, ушу суукта карайып кеткенбиз. Чын айтканда, жегенин нан жок. Ошо бир жерден бир жылкыны таап ошону шашылык кылганыбызда ошо сайып көрсө тоодо, бийик тоодо сырт эле бушат экен да. Сыртын жеп, автоматтын шомпунуна сайып жегенибизде кан болуп, ошентип ошол күндөр эсте бар да. Ача калган, куршола калган. Мекен чегинде турган жоокерлерди өлкө башчысы Садыр Жапаров да бүгүнкү мекенди коргоочулар күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бул майрам ата-бабаларыбыз мурас калтырганын айтып, алардын эрдиги ата мекенди көздүн карегиндей сактоо, аздектеп сыйлоо милдетибизди эскертип турарын белгиледи. Ошондой эле тарыхтан кеп козгоп, Улуу Атамекендик согушта, Оганыстанда, Баткенде курман болгондорду да эскерип туруу келечек муундун ыйык парызы экенин да эске салып өттү. Кызыл армиянын жоокерлеринин эрдиктери даңкталып, андан кийинки советтик армиянын жана аскер деңиз флотунун күнү катары жыл сайын бүтүндөй Совет элинде кеңири белгиленген бул күнгө сый мамиле кылууну элибиз салт катары улантып келет. Себеби ата журту үчүн тикесинен тик турган, мамлекеттин башына мүшкүл түшкөн учурда мекенчегине чеп болуп коргоп келген ата-бабаларга таазим этилет. Элибиз өз коргоочуларынын баатырдык эрдиктерин таазим этүү менен эскерип, мекен үчүн жанын бергендердин жаркын элесин эч качан унутпайт. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, регион.